арбаңыздар изденүүчү биле турган нерсе, методдордун окутуусунда биле турган нерсе жалпы методология жана методдун айырмасы эмнеде? Анан негизги принциптери кеңири колдонулган илимий методдору жөнүндө жакшы билиши керек. Методологияга токтололу. Биринчи, методология деген эмне? Методология бул илимий ишти жүргүзүүдөгү жалпы эрежелер, ыкмалар жана принциптердин жыйындысы. Ал эмне үчүн керек? Илим изилдөөнү туура багыттап, чындыкты далилдөө, логикалуу жана илимий жол менен ачууга жардам берет. Методология негизинен 3 мааниде колдонулат. Теориялык жана практикалык ишмердүүлүктү уюштуруу принциптери, илимий таанып билүүнүн методдору жөнүндөгү билим, ар бир илимде колдонулган методдордун системасы. Ал эми метод деген эмне деген суроого жооп берели. Метод бул эмнени кантип изилдейбиз деген суроого жооп берген чындыкты таанып билүү ыкмасы. Изилдөөнүн метод бөлүгүндө төмөнкүлөр көрсөтүлөт. Кантип маалымат чогултабыз деген суроо. Кантип гипотезаны текшеребиз? Кайсы ыкмаларды колдонобуз деген суроолор коюлат. Илимий метод жаңы билимди алуу жана текшерүү үчүн колдонулган логикалуу жана калыс ыкма. Илимий методдун негизги принциптери кайсылар? Ар бир кубулушту өнүгүү процесси катары караш керек. Комплекстүү, көп бурчтуу мамиле керек. Ар бир маселе бир эле метод менен чечилбейт дегенди билиш керек. Илимий методдун аткарылуу этаптарын санап өтөлү. Биринчи, маселенин коюлушу, экинчиси, проблеманын аныкталуусу, үчүнчү, гипотеза коюу, төртүнчү, изилдөөнү пландоо, бешинчи, маалымат чогултуу, алтынчысы, анализ, корутунду чыгаруу, жетинчи, акыркысы, жыйынтык берүү жана коргоо. Негизги илимий методдорду санап өтөлү. Булар изденүүчүнүн билип ала турган эң негизги методдор болуп эсептелет. Ошондуктан кеңири токтололу. Биринчиси, байкоо методу. Объектини байкап, маалымат алууга багытталат бул метод. Экинчиси, салыштыруу, айырмачылык жана окшоштуктарды аныктоодо колдонулат. Анализ жана синтез методу. Бул бөлүктөргө ажыратуу жана кайра бириктирүү. Индукция, дедукция методу. Жекеден жалпыга жана тескерисинче ой жүгүртүү. Эксперимент. Өзгөртүлгөн шартта объектини изилдөө. Сыпаттама метод. Материалдарды каттоо, системалоо жана чечмелөө. Тарыхый методдо тилдин өнүгүүсүн тарыхый негизде анализге алат. Салыштырма метод. Ар түрдүү тилдик кубулуштарды салыштыруу. Сандык метод. Статистикалык эсептөө менен талоого алуу. Инструменттик метод. Аппараттар менен тил кубулуштарын изилдөөгө алуу. Жыйынтыгында метод бул илимий чындыкты табуунун жолу экендигин айтабыз. Методология бул изилдөөнү туура жүргүзүүнүн системалуу негизи. Ар бир изилдөөчү өзүнүн максатына ылайык бир нече методдорду, ыкмаларды бирге колдонушу керек. Бир эле метод колдонууга болбойт албетте. Эсиңиздерде болсун, метод бул жол, ал эми методология жолдун эрежеси. Окуубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кийинки окуубузда көп берилген суроолор болот. Ушул методдорду математикада, так илимдерде, анан гуманитардык тил илиминде, анан социология багыттарында кандай методдор колдонулат деген суроо болот. Ошондуктан математика, тил илими жана социология багыттарындагы изилдөө методдору жөнүндө сүйлөшөбүз. Эсен
bolуңуздар.